14 февраль. Машаяк түпкү максат жана аны ишке ашыруучу. Азыр мен жашап жаткан жокмун. Менин ичимде Машаяк жашап жатат. Ал эми азыркы денедеги жашоомду айта турган болсом, мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. Галатиялыктар 2 бөлүм 20 аят. Кудай ааламды эмне үчүн жараткан жана эмне үчүн ал аны азыркыдай башкарып жатат? Кудай кандай максатты ишке ашырып жатат? Иса Машаяк ушул максатты ишке ашыруучу же ишке ашкан максаттын аягындагы нерсеби? Иса Машаяк Кудайдын эң жогорку аяны. Ал адам болуп келген Кудай. Ошондуктан ал каражат эмес, түпкү максат. Ааламдын маңызы Кудайдын даңкын чагылдыргандыкта. Кудай ушул максатты ишке ашырып жатат. Асман жана дүйнөнүн тарыхы Кудайдын даңкы жөнүндө баяндап жатат. Бирок Иса Машаяк зарыл болгон бир ишти ишке ашырыш үчүн жиберилген. Ал күнөөгө батуунун кесепетин жоюу үчүн келген. Өз күнөөлөрүнүн айынан жок болуудан качып кутула албаган күнөөкөрлөрдү куткаруу үчүн келген. Ушул куткарылгандар Кудайдын даңкын көрүшөт, түбөлүктүү кубаныч менен андан рахат алышат жана аны чагылдырышат. Ал эми калган адамдар Кудайдын даңкын шылдыңдаганды уланта беришет. Демек, Кудай өзүнүн даңкын өзүнүн элине көрсөтүү аркылуу кандай максатты ишке ашырганды көздөгөн болсо, Иса Машаяк ошол максатты ишке ашыруучу болуп саналат. Машаяк өзүнүн куткаруу ишин ишке ашырбаса, эч ким Кудайдын даңкын көрүп, андан рахат алып, ага кубана алмак эмес. Ааламдын максаты ишке ашпай калмак. Демек, Машаяк аны ишке ашыруучу болуп саналат. Бирок, Машаяк айкаш-жыгачта күнөөкөрлөр үчүн курман болуу аркылуу өзүнүн ишин аткарганда, атанын сүйүүсүн жана адилдигин эң жогорку деңгээлде ачып берген. Ошондо Кудайдын даңкы, анын ырайымынын даңкы өзүнүн туу чокусуна жеткен. Ошондуктан өзүнүн жеткилең иши менен Кудайдын максатын ишке ашырып жаткан маалда Иса ошол максаттын аягы болуп калган. Күнөөкөрлөрдүн ордуна өлүү жана аларга өмүр берүү үчүн кайра тирилүү аркылуу ал Кудайдын даңкынын негизги жана эң жогорку аяны болуп калган. Ошондуктан айкаш-жыгачка келген Машаяк Кудайдын бул ааламдагы максатын ишке ашыруучу да, ошол максаттын аягы да болуп саналат. Анын иши болбосо, Кудайдын максаты аягына чыкпай калмак. Башкача айтканда, Кудайдын даңкы толугу менен ачылбай жана Кудайдын эли анын кубанычына бөлөнбөй калмак. Машаяк ошол максатты ишке ашыруу аркылуу анын аягы болуп калган. Башкача айтканда, түбөлүктөн түбөлүккө созула турган даңктобуздун борбору болуп калган. Машаяк биздин ордубузга каргышка калуу аркылуу Кудайды кандайча ачып берген болсо, биз Кудайдын анда ачылган ошол улуулугун түбөлүктөн түбөлүккө көрүп жана анын рахатына бөлөнүп жашайбыз. Иса ааламдын жаралышынын түпкү максаты жана ошол максатты аягына чыгаруу аркылуу акталган күнөөкөрлөрдү кубанычка бөлөөчү.